Боз тери айылына жанаша жайгашкан бул жер тилкелери 1980-жылдары берилип, атайын дача жана жеке менчик фермердик чарбалар үчүн деп бөлүнгөн. Кийинчерээк жергиликтүү бийлик дал ушул жерден райондук маанидеги таштанды төгүүчү жай ачууну пландап, башында 4 гектар делген таштанды жайы жыл өткөн сайын жайылып баратат. Мен турганыма бияка 4 жыл болуп калды. 4 жылдан бери буякта свалка момол тоннар жанында свалкабыз. Ушул жактан кээде шамал келгенде салафан баары тең бияка учуп келет. Жайында күнү ысыганда аябай эле жыттанат да. Булакты свалканы дагы 25 жылга дегенде угуп атабыз го эми өрттө арендага деп жана толук маалыматты эле билбейм да жакшы. Көгүлтүр көл жээгиндеги Боз тери айылында эле 12 миңден ашык калк жашайт. Мындан башка 40тан ашык эс алуу жайы бар. Алардан чыккан таштандынын баардыгы дал ушул жерге келип төгүлөт. Таштанды төгүүчү жай айылдын тоо тарабындагы коктуда жайгашкандыктан жаан жааганда таштандыдан сыгылган кир суу дачаны каптап калат. Бул свалка чынында эле аябай сасыйт. Бияктын баары деген булганат, жаанда, шамал учурунда тим эле бияка чейин учуп келет. Киши кирип чыга албай калат. Кечиресиңер бунун жытына караганда дараткананын жыттуу сезилет да. Эч тыйнак жок ушуга чейин мына эми кечкисин жыттанып атат. Айла жок, жашап атабыз эмне кылабыз эми. Кезегинде экология жана техникалык коопсуздук инспекциясы келип текшерип, таштанды төгүүчү жай экологиялык талаптарга жооп бербейт деген таянак чыгарган. Бирок жергиликтүү айыл өкмөтү учурда тиешелүү документтердин баардыгы даяр болгондугун айтууда. Азыр биз баягы ведомствоаралык комиссиянын койгон талаптардын баардыгын аткардык десек жаңылышпайм. Анткени бул жерде рекультивация иштерин жүргүздүк, мына өзүңөр көргөндөй. Рекультивация иштерин жүргүздүк, документациясын баарын тактадык, трансформация өткөрүп, таштанды төгүлчү жай деп китебин алдык. Айыл өкмөтүнүн айтымында учурда таштанды төгүлгөн жер атайын эрежеге ылайык эл жашоочу аймактан 1 чакырым алыс жайгашып турат. Эми анын айланасын тосуп гана элдин талабы аткарбаса, башка жерге көчүрүүгө мүмкүнчүлүк жок. Райондо мынакей Чолпонтода ошондой чоңураак свалка бар, бирок Чолпонто райондун баарын кабыл алат. Анан ал жерде дагы баарын кошконго мүмкүнчүлүк андай жок бизде. Эмнече Чолпонтонун свалкасындагы бүгүнкү күндө баягы мындайча айтканда ушул абдан бир оор акыбалда турат. Мына Чолпонтого дагы Чолпонто бюджеттен акча которуп, ага да фонддон акча алып, андагы мынакей тегерек жегин карма биш калды турат. Бирок бүгүнкү күндө Чолпонтонун свалкасы дагы мындай абдан бир начар акылда турат. Анан бизде ушундай айтылып жатат, ушул Боз теринин свалкасын Чолпонтого көчүрүш керек. Бирок мүмкүнчүлүк андай жок болот. Ал ортодо жергиликтүү жашоочулар чымын-чиркей, жагымсыз жыт жана өрттүн түтүнүнөн зыян тартып жаткандыгын айтып, маселени чечүү үчүн бардык тараптарга кайрылабыз деп нааразы болууда. Айжан Омолдошова, Эдил Мелисбеков, Нуркыз Абдрахманова, Коомдук 1 канал, Ысык Көл облусу.